1979 Фрунзе шаардык кеңеши Борбор каланын түштүк тарабында 20 гектар жер парк болсун деген чечим чыгарган. Бирок эс алуу багынын чек арасы аныкталган эмес. Мындалом 2010 апрель окуясынан кийин шаардык прокуратура мэрияга кат жөнөтүп, парктын территориясын аныктоону тапшырат. Анын негизинде атайын комиссия түзүлүп, 20 гектарлык эс алуу багынын аймагы дагы кеңейтилген. Мына ушул 34 гектарды бекиткенден кийин ушул токтом превышение полномочий деп, мына ушул мыйзамды бузгансыңар деген менен мага айыптоо тагылды да. Бирок негизи бул соттун жүрүшүндө дагы, андан тышкары дагы биздин юристтердин баары тең, адвокаттар дагы далилдешти. Бул жер кодекс боюнча жергиликтүү бийликтин же болбосо уполномоченный органдын ыйгарым укуктары. Тескеринче айтканда бул мэриянын кызматы. Чек араларды жалпы аныкташ. Белгилей кетсек, прокуратура мурдагы мэр Иса Өмүркулов кызматтан аша чаап пайдаланып, парктын чек арасын аныктап жана аны 16 гектарга кыскартып салган деп күнөөлөдү. Мындай кини айыпталуучу тарапка такыр түшүнүксүз болуп жатат. Анткени Дайыр Асанов атындагы парктын аймагын аныктоо боюнча сунуштаманы шаардык прокуратура өзү мэр Иса Өмүркуловдун атына жолдогон. Эми болсо ишти аткарган адамды кайра жоопкерчиликке тартып жатат дейт айыпталуучунун адвокаты. Анын үстүнө шаардык кеңеш менен архитектура жана курулуш агенттиги парктардын чек арасын аныктоо мэриянын түздөн-түз укугу деген бүтүмүн берген. Мурдагы мэр Иса Өмүркуловго кылмыш ишин козгоодогу жана тергөөдөгү дагы бир мүчүлүштүк эс алуу багынын аймагы 16 гектарга кыскартылып, кесепеттери оор болгон деп көрсөтүлгөнү дейт жактоочу. Бирок кандай зыян келтирилгенин айыптоочулар так айта алган эмес. Вся территория парка. Мэрия тарабынан бекитилген парктын бардык аймагы жана эс алуу багынын тегерегиндеги участоктор муниципалдык менчик бойдон калган. Ал тилкелер жеке колго же болбосо үчүнчү жака өткөн эмес. Ал жерден бир дагы бак кыйылган жок. Тескерисинче бул зонада жаңы бактар отургузулуп жатат. Парктын чек арасын аныктоодо мыйзам бузуу болбогондугун соттук териштирүүлөрдө көрсөтмө берген 43 күбө тең тастыкташкан. Кылмыш иши боюнча материалдагы дагы бир кызыктуу учур, айыптоочу тарап мэр эс алуу багынын аймагын 16 гектарга кыскартуу менен аны кийин сатып же ижарага бермек деп жазылган. Буга Иса Өмүркуловдун ишине кызыгып, өз алдынча иликтөө жүргүзгөн депутат Исмайыл Исаков таң калууда. Келечекте же арендага бересиң, же сатасың деген ой менен ушуну жасадың деп туруп иш койгоп болгондо да эң оор кылмыш козгоп 8 жыл сурап, ондай жок да. Мисал, азыр экөөбүз айтыша кеттик. Мисал үчүн да, же мени же сени ушу келечекте сени Исаковду же болбосо мени сени мындай бир чоң залал келтирип коет экенсиң, же болбосо бир жакка апарып жоготуп коет экенсиң деген деп иш козгогондой болуп атат да. Мындалам депутат мурдагы мэрге байланыштуу иш айрым бир кызыктар күчтөрдүн оюну болуп жатат деп боолголоду. Анын айтымында иште кылмыштын белгилери жок. Саясий куугунтуктоо деген версия дагы чындыкка коошпойт. Анткени Иса Өмүркулов өзү башкаруучу партиянын активдүү мүчөсү. Аны партиядан чыгарбаса, партияга каршы сүйлөбөсө, партиянын программасын толук аткарып атса, анан кийин анын үстүнө шаарда да көп иш аткан. Ошон үчүн мен саясий деп айта албайм да. Бирок кандайдыр бир күчтөр муну атайын жаманатты кылып, ошо партияларды бөлдүрүп, бүгүнкү ошо жетекчилер менен карама каршы келтирип, чатак чегип кетсе пайдаланып калабыз деген күчтөр болушу ыктымал деген ой пайда болуп атат да азыр. Партиялашын кандайдыр бир оюнга аралаштырып жатканда ичи ачышкан депутат Иса Өмүркуловдун апрель окуясында Борбор каладагы жер басып алууларга жол бербегендигин эртик катары баалайт. 2010 Бишкекте 1 чарчы метр дагы берилген эмес. Дайыр Асанов атындагы парктын чек арасы аныкталгандан кийин дагы эс алуу багынан бир да тилке ижарага жеке колго өткөн жок дейт айыпталуучу тарап. Белгилей кетсек, бул боюнча маселеге кийинки дүйшөмбүдө чекит коюлат деп күтүлүүдө. 7-июлда Октябрь райондук сотунда Иса Өмүркулов жана аны менен кошо айыпталып жаткан 4 адамга судья өкүмүн угузмакчы. Элизат Садыралиева, Урмат Акынбек уулу, НТС.